Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Summa amma ba'd. Allah'tan buyruqlarına qarata olgan bizdin milletibиz аттуу китепти улантабыз. Бүгүн акыркы даражага жеттик. 7-даража. Ошо биздин Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин 7 миллетибиз бар деп айткан болчубуз. Ошол 7 акыркысын, ошол акыркысы тууралуу сөз кылабыз иншалла. Эми айтат китептин автору рахимахуллах: "Аль-мартабатус саби'а ас-сабату алейх." 7-даража туруктуу болуу, бекем болуу. Буга чейинки айтып кеткен 6 даражада, ушул 6 даражанын негизинде Аллах Тааланын ибадаттарын аткарып жүрүүдө жана Аллах Таала тыйган нерселерден алыс болуп жүрүүдө, Аллах Таалага ибадат кылып, динине бекем болуу, ошо дининде бекем болуу, динин карманып, бекем болуп, туруктуу болуу, ушул тууралуу. Анан айтат: "Аль-мартабату саби' ас-сабату алал хак." 7-даража акыйкатта бекем болуу, чындыктын негизинде, үстүндө туруктуу болуу. Вал хауфу мин суил хатима. Жана бул менен бирге эле жаман өлүмдөн, бул дүйнөдөн жаман абалда кайтуудан коркуу, нерседен коркуу. Бул экөө эки нерсе бирге келет да мына. Акыйкатта бекем болуу кайсы убакытка чейин? Бул дүйнөдөн кайтып кеткенге чейин. Адам ушул өлүмүнө чейин, бул дүйнө менен кош айтышып кеткенге чейин ушул акыйкаттын үстүнө бекем болуу. Жана ушул адам эгерде акыйкаттын негизинде бекем болууга умтулган болсо, ал менен бирге сөзсүз жаман өлүмдөн коркот. Жаман өлүм дегенде иншалла ал тууралуу да сөз кылабыз. Ликаулихи саллаллаху алейхи ва саллям, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна минкум ман я'малу би'амали ахлил джаннати ва юхтаму лаху би'амали ахлин нар." Чындыгында араңарда бирөөңөр бейиштик адамдардын амалдарын кылат, бирок акыркы амалдары бул дүйнөдөн ошо кайтып атканда акыркы амалдары ошо тозоктун адамдардын амалдары менен бул дүйнөдөн кайтат дейт. Бул хадис Бухари Муслимде келет, Абдуллах ибн Масудтан келген хадисте. Жана автор айтат: "Ва хазихи айдан мин а'зам ма яхафу минху ас-салихун." Жана бул нерсе дагы дейт. Такыба адамдар, солих адамдар эң чоң, эң улуу корккон нерсе ушул дейт. Эмнеден? Жаман өлүмдөн. Ушул эң улуу такыба адамдар корко турган нерсе ушул нерсе. Ва хия калилун фи заманина. Жана бул нерсе өтө аз биздин убакытта дейт. Биздин заманда бул өтө аз кездешет. Бул тууралуу анан 7-даража боюнча ушул автор ушинтип айтат. Эми бул жакта түшүнүрү кетчү нерселер бар, сөздөр бар. Мисалы айтып жатабыз го, биз жаман өлүм деп айтып атабыз. Бизде ушу кыргыздарда мындай түшүнүк бар: жаман өлүм жана жакшы өлүм дегенде бизде ойлошот, мисалы адам бир кандайдыр бир оор бир абалда бул дүйнөдөн кайта турган болсо, өзүнүн казасын тапса, мисалы бир авария болуп, же бир дагы бир ушундай бир катуу ооруп, кыйналып, ушундай бир бул дүйнөдөн кайта турган болсо, анда адамдар айтышат эмне деп, бизде кыргыздар жаман өлүм деп айтышат. Ал эми мисалы бир жеңил болуп, эгерде жеңил бул дүйнөдөн кайта турган болсо, анда эмне жакшы өлүм деп айтышат да. Эми бул шариатта бизде жаман өлүм жана жакшы өлүм деген бул кандай? Бул андай адам кандай абалда бул дүйнөдөн кайтты, ал менен аныкталбайт. Бул эмне менен аныкталат? Адам кандай абалда бул дүйнөдөн кайтты? Момун болгон абалда, мусулман болгон абалда эгерде адам бул дүйнөдөн кайта турган болсо, чыныгы ла илаха иллаллахтын негизине жашап жүрүп, чыныгы акыйдасы, ишеними туура болуп жүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда, сүннөттө болгон абалда бул дүйнөдөн кайта турган болсо, кандай өлүм менен бул дүйнөдөн кайтпасын, ошол жакшы өлүм болуп эсептелет. Ал эми тескерисинче, эгерде адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда болбой, исламда болбой, мусулман болбой кайта турган болсо, кандай өлүм менен кайтпасын, бул жаман өлүм болуп эсептелет. Аллах Таала бизди мындай нерседен Аллах Таала өзү алыс кылган болсун. Жана чындыгында адам кандай бул өлүмдөн кайтат, кандай абалда кайтат? Бул аркылуу адам кандай эмне экендигин, мисалы кандай өлүм табат, мисалы бир оор абалда кайтыш болобу, оор мисалы жанагындай кыйынчылык учурунда ушундай кайтыш болобу? Ушул аркылуу адам туура жолдобу же туура эмес жолдо экенин антип билинбейт, аныкталбайт. Анткени пайгамбарлар болгон, сахабалар болгон, андай Аллахтын жолунда өтө оор, мисалы кыйынчылык сезип анан бул дүйнөдөн кайткандар болгон туурабы. Кээ бир пайгамбарларды кандай гана кыйнап өлтүрүшкөн, бирок ошол кыйналып бул дүйнөдөн кайтканы ал туура эмес жолдо экендигинин далили жок, тескерисинче. Ошол кыйналганы кайра өзү үчүн пайда болуптур. Ошондой эле көрдүңбү? Демек эмне? Адам кандай өлүмдө кайтып жатат? Бул адам ошол өлүмү кандай болсо, бул аркылуу адам туура жолдобу, туура эмес экендиги билинбейт. Ал эми эмне аркылуу билинет? Адам кандай абалда болгон? Мусулман болгонбу, мусулман эмес болгонбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда болгонбу же анын жолунда болгон эмеспи? Мына ушул аркылуу билинет. Эми мына бүгүнкү биз өтүп жаткан бул 7-акыркы биздин ошо Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин милдетибиз, ошо Аллахтын буйруктарында ошону аткарууда биз бекем болуубуз зарыл. Жана инсан колунан келишинче болгон аракетин жумшап, ошол акыйкатта жана туура жолдо бекем болуусу зарыл. Аллахтын дининде өлүмүнүн аягына чейин.
Ошондуктан Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". Эй иман келтиргендер, Аллахтан чыныгы коркуу менен корккула жана мусулман болмоюн бул дүйнөдөн кайтпагыла дейт. Бул дүйнөдөн кайтпагыла. Мусулман болбоюн өлбөйлө дейт. Мааниси эмне? Şu ölümün ayağına çeyin bekim Müslüman bolgula, İslam'da bekim bolgula. Evet. Oşunda öyle Allah Teala başka ayet aytat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin. Rabbine ibadat kılgının kaçan sağa yakın gelecekti. Şu yakın degen bul jakta emnesi? Emne degeni? Şu bekim turuktуу ишенимге караса келип калышат, бул өлүм тууралуу айтат. Сага өлүм келгечекти өзүңдүн Роббиңе ибадат кылып жүрүң. Жана Суфян ибни Абдиллах ас-Сакафи аттуу сахаба радияллаху анху ал айтат. Мен айттым дейт, культу дейт. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси. Кулли фил ислами каулян ла асалу гайрак. Мага ислам тууралуу ушундай бир сөздү айтчы, сенден башка эч кимден мен сурабагадай. Кала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кул аманту биллахи сумма истақим". Айткының, мен Аллахка иман келтирдим. Андан кийин туура жолдо бекем бол. Андан кийин туура жолдо бекем бол. Бул хадис Сахих Муслимде келет. Мына бул жакта дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү ошо көрсөтүп кетип атат. Эмне дейт? Аллахка иман келтирдим деп айткының, жана туура жолдо бекем болгону, туура жолдо бекем болгону, Аллахтын дининде ошо туруктуу болгону деп жатат да. Эми бул туура жолду адам туура жолго кантип жетет? Кантип туура жолдо бекем болот? Биз буга чейин айтып жаткандай эле эмне? Бул баардык жакшылыктын баары тең Аллахтан болот. Аллахтан. Эми бул нерсе дагы бизге биринчиден Аллах Тааладан болот. Аллах Тааладан чоң белек болот. Ошондуктан биз эмне кылыш керек? Бул нерсени Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Ар дайым сурап турушубуз керек. Бизди эмнени? Аллах Таала өзүнүн ошо туура дининде, акыйкат дининде бизди бекем кылуусун Аллах Тааладан сурап жүрүшүбүз керек. Ошондуктан бизге эмне? Аллах Таала бизге ошо важип кылып, парз кылып, ар бир намазыбызда Ихдинас сиротал мустаким деген дуаны бизге ошо милдет кылган. Эмне деп? Туура жолуңа бизди багышта деп. Туура жолуңа бизди багышта. Ихдинас сиротал мустаким. Туура жолго бизди багышта деп. Эми бул туура жолго бизди багышта дегенде бул эки мааниде. Алымдар айтат, бул эки маанини камтыйт. Биринчиден туура жолго алып келгениң. Биз эгерде исламда болбосок, бизди исламга алып келгениң. Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолунда болбосок, бизге ошого алып келгениң. Ушуну камтыйт. Эми экинчи мааниси, эгерде биз туура жолдо болгон болсок, ошол туура жолдо бизди бекем кылгының деген. Бул биздин темабыз боюнча ошол экинчи мааниси туура. Бизди ошол туура жолдо бекем кылгының деген мааниси дагы ошол Ихдинас сиротал мустаким деген мааниси дагы ошо туура болуп айтылып калат ушундай мааниде. Ихдинас сиротал мустаким экен, демек бизди туура жолдо багыштап жүргүн. Бизди туура жолдо бекем кылгының деген маани. Жана Аллах Таала Куранда айтат: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаяти дунья ва фил ахира". Аллах Таала иман келтиргендерди бекем сөз менен бул дүйнөдө жана акыретте дагы бекем кылат дейт. Бул бекем сөз кайсы сөз тууралуу? Бул ошо ла иляха иллаллах тууралуу. Ла иляха иллаллах тууралуу. Бул дүйнөдө Аллах Таала кимди бекем кылган болсо, Аллах Таала өзү дагы аркы дүйнөдө бекем кылат. Жана кабырда дагы суроолорго, эки периштенин суроосуна жооп берерде дагы Аллах Таала өзү бекем кылат. Демек, адамдын милдети, адам эмне кылыш керек экен? Сөзсүз милдеттүү түрдө жаман өлүмдөн коркуусу зарыл. Жаман өлүм дегенде эмне дедик? Жаман мусулман болбой бул дүйнөдөн кайтып кетүүдө, же күнөөнүн үстүнө бул дүйнөдөн кайтып кетүүдө. Ошондон адам милдеттүү түрдө ошондон коркуусу зарыл. Анткени айткы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошо Бухари Муслимде келген хадисте: "Инна ахадакум ла я'малу би'амали ахли джаннати хатта ма якуну байнаху ва байнаха ила зира, фаясбиqu алейхи аль-китабу фаямалу би'амали ахли ан-нари фаядхулуха". Чындыгында араңардан бирөөңөр ушундай болушу мүмкүн дейт. Бейиштик адамдардын амалдарын кылып жүрөт, аткарып жүрөт. Качан ал менен анын ортосунда ошо бейиш, ошол адам менен бейиштин ортосунда бир чыканактай эле бир аралык калганда, качан ошого тагдырына жазылган нерсе ага келип калат дагы, жана ал тозоктук адамдардын амалдарын аткарып баштайт, жана ошо тозокко кирип кетет дейт. Субханалла. Бул бейиштик адамдардын амалдарын кылып жүрүшү мүмкүн. Качан бир чыканактай калганда, бейишке кирүүсүнө, өлүмүнүн аягында эмне кылып баштайт? Тозоктук адамдардын, тозокко баруучу амалдарын, күнөө иштерди кылып баштайт дагы, жана ошол себептүү тозокко кирип кетет дейт. Ушул хадис бизде эмне жүрөгүбүздө коркууну ойготот. Биз ойлонушубуз керек да. Демек, биз өзүбүз кылып жүргөн амалдарыбызга, азыр ибадаттарда бекем болуп жүрөбүз. Бул нерсе менен биз өзүбүз көбүп кетпешибиз керек. Ужуп деген нерседен алыс болушубуз керек. Ошол өзүбүздүн кылып жүргөн амалдарыбызды биз өтө жакшы сезбей, мунун баары тең бир гана Аллахтан болгон неамат деп сезип, жана Аллах Тааладан кайра бекемдүүлүктү сурап жүрүшүбүз керек. Анткени ушундай болуп калышы мүмкүн. Эмне экен? Адам жакшы иштерди кылып жүрүшү мүмкүн, бирок өлүмүнүн аягында тескерисинче адашып калып, жаман иштерди, тозоктук адамдардын амалдарын кылып жүрүп, ошол себептүү тозокко кирип кетиши мүмкүн экен. Ошондуктан биздин салафус солихиндер, алгачкы момун мусулмандар, сахабалар, табииндер жана таба табииндер, алар ушул нерседен өтө коркушкан. Ушул жаман өлүмдөн. Демек, биз эмне кылыш керек экен? Ошол ойлонушубуз керек. Чынында биздин бул дүйнөдө акыркы убактыбыз кандай болот? Бул дүйнөдөн кайтып жатканда акыркы көз ирмемдерибиз кандай болот? Бул дүйнө менен биздин кайтышып кетүүбүз кандай болот?
Ошол тууралуу биз ой жүгүрүшүбүз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллаху дахалал жанна". Бул хадис Абу Даудта келет, Муаз ибн Жабалдан келген. Шейх Альбани сахих деп атаган. Не дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болгон болсо, ал бейишке кирет дейт. Ал бейишке кирет дейт. Эми бул маанисин билип, ошонун негизинде жашап жүргөн болсо, кимдин акыркы сөздөрү ла илаха иллаллах болгон болсо, ал бейишке кирет дейт. Бул кандай жакшы мына. Ушул жакшы өлүм. Бул дүйнөдөн жакшы кайтып кеткен абалы ушул. Аллах Таала баарыбызга ушул нерсени насип кылган болсун. Демек эмне экен? Мусулман адам ар дайым муктаж. Неге муктаж экен? Өзүнүн Роббисинен, Аллах Тааладан сурап турууга. Эмнеден? Ошол өзүнүн динине бекем кылууну. Жана анын жүрөгүн адаштырып салбасын. Ушул тууралуу Аллах Тааладан сурап турганга, Аллах Тааланы жалбарып тилеп турганга ар бир мусулман ушуга муктаж. Ошондой эле Умму Салама, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жубайы радиаллаху анха, ошол айткан: "Кана аксару дуа наби саллаллаху алейхи вассалам я мукаллибал кулуби саббит калби ала диник". Умму Салама радиаллаху анха айтат: "Аллахтын элчисин пайгамбардын эң көп айткан дуасы ушул сөздөр болгон" дейт. "О жүрөктөрдү оодаруучу, менин жүрөгүмдү өзүңдүн диниңде бекем кылгыным. Я мукаллибал кулуб саббит калби ала диник". О жүрөктөрдү оодаруучу, Аллах Таала, менин жүрөгүмдү өзүңдүн сенин диниңде бекем кылгыным деп карасаңар, ушул сөздү ким айтып жатат? Субханалла. Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага ушундай сөздөр менен кайрылып жатат. Калат, анан ал айтты, Умму Салама айтат: "Культу я Расулаллах". О, мен айттым дейт: "О Аллахтын элчиси, ма аксару дуа я мукаллибал кулуб саббит калби ала дин". Эмнеге ушул эң көп айта турган сен дуаң ушул дуа дейт. О жүрөктөрдү оодаруучу, менин жүрөгүмдү сенин диниңде бекем кылгыным десе, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кала я Умма Салама". О Умма Салама, Саламанын энеси: "Иннаху лейса адамиюн илля ва калбуху байна асаби'ин мин асаби'иллах, фаман шаа акама ва ман шаа азага". Чындыгында дейт, о Умму Салама дейт, чындыгында ар бир адам бар дейт. Кайсы бир адам болбосун дейт, кайсы бир адам болбосун. Сөзсүз анын жүрөгү Аллахтын эки манжасынын ортосунда дейт. Эки манжасынын ортосунда. Кимди кааласа аны тууралап коет, туура жолго салып коет. А кимди кааласа ал адаштырып коет дейт. Бул хадис Тирмизиде келет. Жана Тирмизи Хасан деп айткан, Шейх Альбани болсо сахих деп айткан. Бирок бул хадистин негизи, өзүнүн негизи Сахих Муслимде келет. Абдуллах ибн Амар ибн ал-Ас. Демек эмне экен? Эң көп ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жүргөн дуа эмне экен? О жүрөктөрдү оодаруучу, менин жүрөгүмдү өзүңдүн диниңде бекем кылгыным деп. Демек биз дагы ушул дуаны айтып жүрүшүбүз керек. Жана ошондой эле некен? Демек ушул 7-нчи нерсе ушу Аллах Тааладан, ушу Аллах Тааланын буйруктарын аткарып жүрүүдө, тыйган нерселерден алыс болууда Аллах Тааладан биз ошол нерселерде бекемдикти сурап жүрүшүбүз керек экен. Качан биз бул дүйнөдөн кайтканыбызга чейин. Анткени адам эгерде бул дүйнөдөн кайта турган болсо, туура жолдо болгон негизинде, туура жолдон акыйкаттын негизинде болуп бул дүйнөдөн кайта турган болсо, ал тууралуу эмне дейт? Аллах Таала мынтип айтат: "Инналлазина қалу раббана Аллаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширул джаннати аллати кунтум туадун". Чындыгында биздин Роббибиз Аллах деп айтып жана туура жолдо бекем болгондор, туура жолго бекем болгондорго аларга периштелер түшөт. Аларга периштелер түшөт. Жана айтат аларга: "Коркпогула дагы, жана өкүнбөгүлө дагы. Жана силерге убада болгон бейишке сүйүнгүлө" дейт. Карасаңар, бейиш менен аларды сүйүнчүлөйт. Бул кайсы периштелер? Бул адамдын өлүмүн алып, жанын чыгарганга келген периштелер ушинтип айтат. Инналлазина қалу раббана Аллаху сумма истақаму. Чындыгында кимдир ошол? Биздин Роббибиз Аллах деп айтып туруп, андан кийин динде бекем болгондор. Аларга периштелер түшөт. Татаназзалу алейхимул малаика. Аларга периштелер түшөт жана алар айтышат, эмне дейт? Алла тахафу ва ла тахзану. Эч коркпогула жана эч капаланбагыла. Алдыда силерди эмне күтүп жатат? Ошол тууралуу эч нерседен коркпогула. Жана силерден бул дүйнөдөн эмне өтүп кетти? Ошолор тууралуу эч өкүнбөгүлө. Жана дейт: "Ва абширул джаннати аллати кунтум туадун". Жана силерге убадаланган бейишке силер сүйүнгүлө. Деп алар ушу сүйүнчү кабар менен келип аларды сүйүндүрөт. Жана ошондой эле Аллах Таала айтат: "Инналлазина қалу раббана Аллаху сумма истақаму фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун". Чынында биздин Роббибиз Аллах деп айтып, андан кийин туура жолдо бекем болгондор, аларга эч кандай алар коркуу тартышпайт дагы, коркуу сезбейт дагы, жана эч кандай алар өкүнүшпөйт дагы. Демек эмне экен? Мына бул Аллах Таалага иман келтирип жана бул Аллах Тааланын динине бекем болгон кандай пайдалуу мөмө жемиштер бар. Эмне экен? Ошо өлүм, мына бул дүйнөдөн кайтары менен эле ага бейиш менен сүйүнчүлөнөт. Жана ал эч кандай коркуу тартпайт дагы, коркуу сезбейт дагы, жана эч кандай өкүнбөйт. Жана ошондой эле дуалардан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтып жүргөн дуалардан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир учурда үйүнөн чыгып баратканда мындай сөз менен дуа кылчу. Бул хадис өзү Абу Даудта келет, ошондой Ибн Мажада келет, Умму Саламадан келген хадис, анан Шейх Альбани да сахих деп айткан.
Пайгамбар саллаллаху алейхи айтчы, үйдөн чыгып атканда: "Аллахума инни аузу бика ан адилля ау далла". О Аллах таала, мен сага коргошуңду кайрылып, мен сага эмнеден кайрылам дейт? Өзүм адашып калуудан же адаштырылып калуудан. Ау азилля ау узалла. Же каталашып калууман, же каталаштырылып калууман. Ау азлима ау узлама. Же мен зулумдук кылып калууман, же мага зулумдук кылып калуудан бирөөлөр. Ау аджхала ау юджхала алейя. Же мен бир надандык негизинде, бир надандыктын, бир жахилдиктин негизинде бир амал кылып коюудан, же мага бир жахилдик амал кылып коюудан. Мен сага ушу Аллах таала ушундай нерселерден коргошуңан сакта деп мен сага кайрыламын деп. Ушул дуа менен Пайгамбар саллаллаху ар учурда үйүнөн чыгып атканда ушинтип кайрылып жүрчү экен. Эми бул дуалардан эң башкысы айтып жатканыбыз эмне экен? Ушул адам ар учурда Аллах таалага кайрылып туруш керек. Ошо Аллах таала сактасын деп. Эмнеден? Адашып калуудан, жүрөгү адашып калуусунан, туура жолдон кайтып тайып кетүүсүнөн Аллах таалага ар дайым кайрылып туруш керек. Эмне деп? Анын жүрөгүн ыйманда бекем кылуусунан. Анан бул менен бирге өзү дагы себептерин кылыш керек. Туура жолдо болуунун себептерин кылыш керек. Эми мунун себептеринен ушу адамдын туура жолдо болуусунун эң башкы себептеринен бул адам ар дайым ошол өзүнүн ички абалына, ошол өзү менен Аллах тааланын ортосунда болгон мамилени оңдогонго аракет кылуусу, ошого көңүл буруусу. Ушул туура жолдо бекем болуунун эң башкы себеби эмне дедик? Адам ошол өзүнүн жүрөгүнө көңүл буруусу, жүрөгүнүн абалына, өзү менен Аллах тааланын ортосунда болгон мамилеге көңүл буруусу. Анткени алымдар айтышкан, илимелер айтышат: "Ла ю'рафу анна ман салахат сарирatuhu ва хасанат акидatuhu байнаху ва байналлах уйхтаму лаху би хатимати саййа". Кимдин эгерде ичкиси туура болгон болсо, ичкиси оң болгон болсо, анын ичкиси жана акыйдасы, ишеними жакшы болгон болсо, өзү менен Аллах тааланын ортосунда болгон, андай адамдар тууралуу эч качан белгилүү болгон эмес, эч учурда андай эмне билбейбиз дейт, анын аягы жаман болгонун. Кимдин эгерде ичкиси жакшы болгон болсо, акыйдасы өзү менен жана Аллах тааланын ортосунда болгон ишеними туура болгон болсо, андай адамдар тууралуу эч мындай белгилүү эмес дейт. Белгисиз, эч учурда болгон эмес андай адамдардын аягы жаман болуусу дейт. Аягы жаман болуусу. Жана айтат Абдул Хак ал-Ишбили аттуу алым рахимахуллах айткан: "Валам анна суал хатима а'адана Аллаху минха ла якуну лиман истакама захируху ва салиха батинуху". Билгиниң дейт, жаман өлүм, ушу бул дүйнөдөн жаман абалда кайтып кетүү, Аллах таала бизди андайдан алыс кылган болсун, андан сактаган болсун дейт. Кимдин эгерде сырткысы жана ичкиси туура болгон болсо, сырткысы туура болуп, ичкиси дагы оң болгон болсо, андай адамдан эч качан андай болбойт дейт. Андай болбойт, жаман өлүм болбойт дейт. Ал кимден болот дейт? Кимдин эгерде акылы бузулган болсо, ишеними бузулган болсо, же болбосо чоң күнөөлөрдү дайым кылып жүргөн болсо, же улуу күнөөлөргө ошол өзү умтулуп жүргөн адамдан болот. Качан ошол адам чоң күнөөлөрдү кылып жүрө берет? Чоң күнөөлөр. Эми чоң күнөөлөр дегенде биз билишибиз керек. Бул сырткы эле чоң күнөөлөр жөнүндө айтылып жаткан жок. Мисалы, зына, же урурлук кылуу, же ушак айтуу. Булар тууралуу эле айтылган жок. Эмне тууралуу айтып атат? Ички дагы, жүрөктүн дагы чоң күнөөлөрү. Анткени жүрөктүн күнөөлөрү баардыгы тең чоң күнөө болуп эсептелет. Жүрөктүн ооруларынан кичине күнөө жок. Жүрөктүн оорулары бул баардыгы тең чоң күнөө болуп эсептелет. Жана билишибиз керек, жүрөктүн оорулары сырткы күнөөлөргө караганда бул оорураак болуп эсептелет. Эмнеге? Анан коркунучтуураак. Мисалы, адам сырткы күнөөнү кылып жаткан болсо, ага жанындагы ошол мусулман бир тууганы айтып коюшу мүмкүн: ага, Аллахтан корк, бул нерсени ташта деп. Ал эми адамдын ичиндеги болуп жаткан күнөөнү муну адамдар көрбөйт жана бул нерседен адамды кайтара албайт. Жанындагы адамдар, жанында мусулман бир туугандар, ага жакшылык каалагандар бул нерседен аны кайтарбайт. Ошондуктан адам өзү умтулуш керек бул нерседен өзүн тазалоого. Ошондуктан эмне? Мына билишибиз керек. Жүрөктүн оорулары баардыгы тең чоң күнөө болуп эсептелет. Анткени мына сырткы күнөөлөр билебиз, анда бөлүнөт турабы? Чоң күнөө жана кичине күнөө. Ал эми жүрөктүн оорулары баардыгы тең чоң күнөө. Мисалы, жек көрүү, көрө албастык, адамдарга кандайдыр бир болгон бир жашыруун бир душмандык жана башка ушул нерсенин баары. Жана кимди мына бул жакта айтат? Ким ар дайым ошо чоң күнөөлөрдү кылып жүргөн болсо, сырткыбы же ичкиби, ушундай улуу күнөөлөргө умтулуп жүргөн болсо, эмне болот? Ошол адамдан жанагындай жаман акыр, бул дүйнөдөн жаман абалда кайтып кетүү мына ушундай адамдардан болушу мүмкүн. Эмнеге? Анткени ошол күнөөлөрү ал адамды ушундай каптап кетет. Ушундай каптап турат анын үстүндө. Качан ошол өлүм келгенде ошол нерсени тобо кылганга жетишпей калат. Чоң күнөөлөрдү кыла берет, качан өлүм келгенде болду, тобо кылганга жетишпей калган болот. Аллах таала баардыгыбызды андан сактаган болсун. Демек эмне кылыш керек? Эгерде адамдын абалы ушундай болгон болсо, эмне кылыш керек? Азыр мына кечиктирбей тобого умтулуусу зарыл. Чын ыхластуулук менен
буга чейин кылып жүргөн күнөөлөрдөн чыны Аллах Таала үчүн өкүнүү менен, ага эч качан кайтпайм деген бекем туруктуу ишеним менен, чечкиндүүлүк менен ошол нерсени ошол замат токтотуп, Аллах Таалага кайтуусу зарыл. Анткени эмне өлүмдү эскериш керек да. Жаман абалда бул дүйнөдөн кайтып кетүүнүн акыбети кандай начар да. Мына бул алымдардын айткан сөзү эмне деп жатышат? Кимдин эгерде ичкиси жана сырткысы туура болгон болсо, жүрөгү таза болуп, жүрөгү оң болгон болсо, андай адамдын өлүмү акыры жаман болбойт деп жатышат. Эми суроо. Мен буга чейин хадисте окубадыкпы? Эмне деп жатат? Ушундай болушу мүмкүн. Адам бейиштик адамдардын амалдарын кылып жүрүшү мүмкүн. Качан ал менен бейиштин ортосунда бир карыштай аралык калганда, ал тозоктун адамдардын амалдарын кылып баштайт, качан жанагы ал жакка кирип кетет деп айтып жатат, туурабы? А бул жакта биз айтып жатабыз, жок, кимдин эгерде жүрөгү туура болгон болсо, ошол абалда жүргөн болсо, Аллах Таала менен өзүнүн ортосунда болгон мамилеси бекем болсо, бул эч качан мындай жаман өлүмдү сезбейт деп айтып атабыз, Жаман абалда бул дүйнөдөн кайтпайт, мусулман болбой бул дүйнөдөн кайтпайт, бул сөзсүз бекем болот деп айтып атабыз. Эми бул жакта карама каршылык барбы? Жок, карама каршылык жок. Бул жакта эмне? Ушул хадистин, буга чейин биз айтып кеткен хадистин башка риваяты бизге муну баяндап берет. Анткени аалымдар бизге муну айтып жатканда, жанагы бул эрежени, алар хадиске каршы нерсени айтышкан жок. Алар бизге баяндап айтып жатат. Анткени бул хадистин, буга чейин биз айтып кеткен хадистин Бухари Муслимде келген, ушу Сахил ибн Саад ас-Саадинин ушу риваятында келген хадисте мынтип айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Инна ахадакум ла я'малу би'амали ахлил джаннати фима ябду лин-нас. Араңарда бирөөңөр ушундай бейиштик адамдардын амалын кылышы мүмкүн, адамдарга көрүнгөндө. Адамдарга кандай көрүнөт? Адамдар үчүн эле ушундай көрүнүп жүргөн да, жанагы адам. Ал бейиштик адамдардын амалдарын кылып жүргөн экен. А бирок ичкиси андай болгон эмес. Ичкисинде бир нерсе болгон да. Бир нерсе болгон. Мына көрдүңөрбү, демек жанагы хадисти, буга чейин айтып кеткен хадисти бул хадис түшүндүрөт. Жанагы хадисте эмне деп айтылат? Бир адам болушу мүмкүн. Ушундай бейиштик адамдардын жакшы амалдарды кылып жүрүшү мүмкүн, бейиштик адамдардын амалдарын кылып жүрүшү мүмкүн. Качан өзү менен бейиштин ортосунда чыканактай абал калганда, чыканактай аралык калганда, анын тагдыры ага келе калып туруп, анан эмне болот дейт? Тозоктун адамдардын амалдарын кылып баштайт, качан ал жакка кирип кетет дейт. Бул эмне экен? Ошол бейиштик адамдардын амалдарын чынында ал адамдарга көрүнгөндө эле ошондой кылып жүргөн. Адамдарга эле ошондой көрүнүп жүргөн. А негизинде анын ичинде ошо жүрөгүндө бир кандайдыр оору болгон да. Демек эмне экен? Эгерде адамдын амалдары бейиштик адамдардын амалдары болгон болсо, ичкиси да сырткысы дагы, ичинде дагы туура болуп, Аллах менен өзүнүн ортосунда болгон мамилеси жакшы болуп, жүрөктүн ооруларынан таза болуп жүргөн болсо, бул менен бирге бейиштик адамдардын сырткысында да амалдар кылып жүргөн болсо, мындай адам эч качан эмне болот? Бул дүйнөдөн кайтуусу жаман болбойт. Сөзсүз эмне? Сөзсүз иншалла Аллах Тааланын жардамы менен сөзсүз туура жолдо болот. Өлүмдүн аягына чейин. Ал эми жанагы хадисте эмне экен? Бул сырткы адамдарга көрүнгөндө эле ошондой сезилип жүргөн. А негизинде жүрөгүндө бир нерсе болгон да. Ошондуктан эмне? Ошол ички биздин абалыбызды оңдогонго көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Сырткы амалдарга караганда дагы ички абалыбызды оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Бул эмне аркылуу? Ошол биз акыйданы үйрөнүү аркылуу болот. Таухидти үйрөнүү аркылуу болот. Таухид илими биз Аллах Тааланын жалгыздыгына, ла иляха иллаллах илими бул бир гана кабырларга сыйынбагыла, тумар такпагыла, көз ачыктарга барбагыла деген менен эле чектелбейт. Бул таухид илими ушул нерселерди да камтыйт. Аллах Таала менен адамдын өзүнүн ортосунда болгон мамиле, Аллах Таала тууралуу болгон илим, Аллах Тааланын ысым сыпаттарын үйрөнүү, Аллах Тааланын ысымдарын таануу, анын негизинде Аллах Тааланы билүү. Таухид илими мына ушунун баарысын камтыйт. Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтабыз? 40 жашынан баштап, пайгамбар болгондон баштап, ошол намазды буйруганга чейин, ошол 10 жыл бою бир гана ушу таухидти айтып жүрдү дедик, Жана андан кийин дагы намазды буйрук кылгандан кийин дагы 63 жашына чейин, бул дүйнөдөн кайтканга чейин бир гана ушу таухидти эле, ла иляха иллаллах эле адамдарды чакырып жүрдү. Эми суроо, сахабалар түшүнбөй жүрүштүбү? Мисалы кабырга сыйынган болбойт экенин, өлүктөргө, пайгамбарларга, периштелерге сыйынган болбойт экенин эмне түшүнбөй жүрүштүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи кайра ушуну кайталап жүргөн жок. Таухид дегенде пайгамбар саллаллаху анын ошо тереңирээк түшүнүгүн жеткирип жүрдү. Мына алардын ошол Аллах Таала менен жана ошол сахабалардын ортосунда болгон байланышты бекемдеп жүрдү пайгамбар саллаллаху алейхи. Ошого мына аларды чакырып жүрдү. Канчалык кандай даражага жетишти? Сахабалар ушундай даражага жетишти. Алар эч кимден эч нерсени сурабагадай абалга жетти. Качан чынында айтылат эмне дейт? Сахабалар ушундай кетип баратып, качан эгер төөнүн үстүндө жүргөндө болсо, камчысы жерге түшүп кеткен болсо, жанындагы жүргөн адамдан дагы алып берип койчу деп сураган эмес. Өзү түшүп, ошо Аллах Таалага таянып өзү түшүп, анан өзү алган. Эмнеге? Ушундай жөнөкөй нерселерде, уруксат берилген нерселерде дагы Аллахтан башка бирөөдөн бир нерсени сураганды каалашкан эмес.
Качан аларга адамдар келип туруп, башкалар келип туруп, мен үчүн дуа кылып койчу дегенде эмне дешкен? Эмне дешкен алар? Биз эмне пайгамбарларбызбы деп айткан. Аларды кайра адамдарды эмне Аллах Тааладан өздөрү сурасын деп аларды адамдарга да ошол нерсе көрсөтүп жүрүшкөн. Мына ошон үчүн таухид дегенде биз билишибиз керек. Бул бир гана ошол өлүктөргө сыйынба, пайгамбарларга сыйынба, периштелерге сыйынба деген менен чектелбейт. Бул чынында ыхластуулук менен. Мына ыхластуулукка көңүл бурулат. Бул менен бирге чынчылдык. Мына Аллах Таала менен болгон адамдын ортосунда болгон чынчылдык жана жакшылыкты жакшы көрүү, жакшылыкка умтулуу. Ушунун баарысы менен ушунун баарысын ошо таухид илими камтыйт. Жана ошондой эле мисалы адамдын жүрөгүндө болгон кандайдыр бир жаман көрүү мусулмандарга, же бир жек көрүү, же бир жүрөктөгү бир кандайдыр бир жашыруун бир оорулар, ушундай нерселердин баарысы нерсени адам алыс болуусу. Же болбосо бир ушундай напсиде бир жашыруун бир душмандык болушу мүмкүн. Ушундай нерселерден дагы адам алыс болуусу зарыл. Ошондуктан мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы мына дуада айтып кеткен. Бул хадис Абу Даудда келет жана Тирмизиде келет. Имам Ат-Тирмизи өзү хасан деп айткан, Шейх Альбани ол сахих деп айткан. Бул хадис Ибн Аббастан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Васфул сахимата калби". Менин жүрөгүмдө болгон жек көрүүнү, жамандыкты алып сал деп айткан. Васфул сахимата калби. Бул жаман нерсе. Мына көрдүңөр, жүрөктө болгон мындай кандайдыр бир жек көрүү, жамандык нерсе болушу мүмкүн адамда келип калган. Ушундай нерседен биз Аллах Таала кайрылышыбыз керек. Бул ушундай нерсени жүрөктөн бизди алып салды. Биздин жүрөгүбүздөн ушундай нерсени арылт деп. Жана ошондо гана эмне Аллах Таалага жардам берет. Эмне ошонун ичкисин, өзүнүн ичкисин оңдой алат адам. Эмне аркылуу? Аллах Таалага кайрылуу менен. Кайрылы Аллах Таалага кайрылуу менен. Мына ошол Аллах Таала менен адамдын ортосунда болгон байланыш. Мына биз илим алып жатабыз. Илим алып жатабыз, сабак угуп жатабыз. Мына ушунда биздин азыр эмне кандай натыйжа менен чыгышыбыз керек? Мына биз сабак угуп ушу сабак бул илим алып жаткандан кийин мындан чыккан натыйжабыз эмне болуш керек? Кайра бул илимден кийин, илим алгандан кийин өзүбүздүн Аллах менен өзүбүздүн болгон абалыбыз кандай болду, ошого көңүл бурушубуз керек. Эгерде биз илим алып жаткан болсок, кайра Аллахтан эле кайра алыстап жаткан болсок, бул алган илимибизден пайда жок. Мына ошо алган илимибизден пайдасы эмне, натыйжасы эмне болуш керек? Биз кайра Аллах менен өзүбүздүн ортобузда болгон мамиле кандай болуп атат? Аллахка болгон биздин жүрөгүбүз кандай байланып атат? Кандай Аллахка мындай Аллахка бекем ишенимибиз кандай болуп атат? Ошого көңүл бурушубуз керек. Мына бизден ушул илим алып жатканыбыздан натыйжасы ошол. Ошого умтулуубуз зарыл да. Ошондуктан ар бир сабакта ошого бизди алып келе турган пайдаларга умтулушубуз керек. Жана ошондо анан эмне болот? Эгерде адам өзүнүн ичкисин оңдой ала турган болсо, анын сырткысы ичкисинин артынан эле эрчип өзү эле оңолуп кетет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан эмне деп айтат? Чындыгында адамдын денесинде ушундай бир үсмөт бар дейт. Качан ал оңоло турган болсо, денесинин баарысы оңолот дейт. Качан ал бузула турган болсо, денесинин баарысы бузулат дейт. Чындыгында ал эмне дейт? Ал жүрөк дейт. Жана ошол жүрөгү эгерде оңоло турган болсо, жана ошондо гана адам акыйкатта жана туура жолдо бекем боло алат. Биздин бүгүнкү темада айтылып аткан эмне? Бекем боло алат. Жана адам мусулман болгон абалда бул дүйнөдө жашап өтүп атат. Жана өлүмүнүн аягына чейин момун болгон абалда анан бул дүйнөдөн кайтып кетип атат. Эми ушундай мааниде дагы башка көптөгөн дубалар келет негизи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дубаларына кайта турган болсок, көп дубалар келет. Ошондой эле Куранда дагы бар. Эң башкысы эмне кылыш керек экен? Ушу Аллах Тааладан биз сурашыбыз керек. Бизди адашып калуудан, туура жолдон кайтып калуубуздан Аллах Таала бизди сактасын. Ушундай нерседен биз ар дайым адам сакта деп Аллах Таалага кайрылып жүрүбүз зарыл. Анткени мына дуалардан келет, сура мына Али Имран сүрөсүндө келет. Аллах Таала айтат, мисалы момундар айтат деп, эмне дейт? Роббана ла тузиг кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Биздин Роббибиз биздин жүрөктөрүбүздү туура жолго салгандан кийин аны адаштырып салба. Жана өзүңдөн болгон бизге ырайымыңды бер бизге. Чындыгында сен Ал-Ваххаб, көптөгөн белектерди берүүчү, сен берүүчүсүң деп. Бул жакта эмне? Биздин жүрөктөрүбүздү туура жолго салгандан кийин адаштырып салба деп ушундай дуа көрдүр. Куранда келип жатат. Ошентип биз Аллах Тааладан ар дайым сурап жүрүшүбүз керек. Чынында көп алымдарга суроо берилет мына. Алымдарга суроо берилген. Эмнеге ушундай болот? Адамдар туура жолдо жүргөн болот. Бирок канча бир убакыттан кийин адам адашып калат. Эмнеге ушундайлар болот дейт. Алымдар эмне деп жооп беришет? Мындай адамдар Аллах Тааладан туура жолго бизди туура жолдо бекем кыл деп сурашкан эмес. Ошого биз ой жүгүрүшүбүз керек да. Качан эгерде алдамдарды биз көрүп калып атсак, эгерде билип калсак, мисалы туура жолдо жүрүп, динди карманып жүрүп, кийин динден алыстап кетип аткандарды көрүп аткан болсок, эмне болуш керек? Бул нерсе бизге сабак болуусу зарыл. Мындай нерселерди биз көрсөк, биз өзүбүзгө сабак кылып, жана эмне кылыш керек? Аллах Таалага кайрыла башташыбыз керек. Аллах Таала бизди бекем кыл. Аллах Таала биздин жүрөгүбүздү эмне өзүнүн динине бекем кыл деп. Анткени карасаңар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң көп айткан дуасы ушул болгон экен. Мен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан жакшыраакпызбы биз? Биз андан көбүрөөк дуа кылышыбыз керек. Жана ушул
ушул жана башка дагы көптөгөн дуалар бар дедик. Эми кимдеги ошол хадистерге кайта турган болсо, Курандагы дуаларга кайта турган болсо, көптөгөн дагы башкаларды дуаларды табат. Мына ар кандай болгон бизден мисалы сыноолор болот, ар кандай мисалы адаштыра турган себептер болот. Ушунун баарысынан Аллахга алыс кыл деп мисалы көптөгөн дуалар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнөн тасдыкталып келген дуалар. Ушунун баарысын айтып жүрсөк жакшы. Эми ушул жети нерсе. Жети Аллахтын милдетине болгон, биздин ошо Аллахтын буйруктарына болгон кайра каратылган ушул жети биздин важибибиз, жети даража. Эми бул менен ушу китеп бүтөт. Бирок иншалла дагы бир сабак кылалы, иншалла сабак кылып анан жалпысынан дагы бир сыйра жетөөнү бир кайталап өтөлү, иншалла кийинки сабакта. Жалпылап баарысын бир сыйра кайталап өтөбүз. Кыска эле бир сабактын ичинде. Анан иншалла ошол менен анан бул китепти бүтүрөбүз. Аллах таала алган илимибизди бизге пайдалуу кылган болсун. Жана баардыгыбыздын жүрөктөрүбүздү акыйкатта бекем кылып, жүрөктөрүбүздөн болгон ар кандай ооруларды Аллах таала өзү тазалаган болсун. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду